Жалпыңыздарды кутмандуу күнүңүздөр менен келечек турак-жай кооперативинин катталуучулары жана көрөрмандары. Бизде адаттагыдай сүйүнүчтүү кабар. Бүгүн кезеги келген мүчөлөрүбүзгө өзүнүн кезеги келгендиги тууралуу кабарлайбыз. Алардын сүйүнүчтүү көз жашын, балким эмоцияларын сиздер менен биргеликте чогуу көрмөкчүбүз. Биринчи сүйүнүчтүү кабарды жеткирүүчү биздин мүчөбүз Кенжебай уулу Бактияр байкебиз экен. Бактияр байкебизге байланышабыз. Алло, саламатсыздарбы? Кенжебай уулу Бактияр байкеге байланышып атканбыз. Туура эле түштү да? Кандайсыздар эжеке? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Биз келечек турак-жай кооперативине байланышып жатабыз. Кандай кабар менен байланышып жатат деп ойлойсуз? Ооба, эжеке, сүйүнчү, буюрса кезегиңиздер келди. Өзүңүздөр каалаган, өзүңүздөр жактырган жерден буюрса жакшы агыргө таап аласыздар деген ишеничтебиз. Сабыр менен күтүп, жумушубузду туура түшүнгөнүңүздөргө сиздерге да терең ыраазычылык эжеке. Өзүңүздөр кайсыл жактан болосуздар? Биз көрдөн болобуз. Келечекте алгач кайсыл жактан угуп көрүп келип катталып калгансыз? Келечекте ушул эмеден эле рекламалардан эле көрүп анан барабыз эле ошо дагы жарым айча жүрүп алдык да. Жүрүп албай турбай ошол жерге. Анан ошентип анан эмне кылганбыз? Балам келип калды анан. Ал келип чогуу барып анан турганбыз да. Сиз ошол Бактияр байкенин апасы болосуз, э? Ооба. Буюрса кеңсебизге келиңиздер эжеке. Бир ай уруксат берилет, бир айдын ичинде ошол жакшы үй таап аласыздар деген ишеничтебиз. Үйдү кайсыл жактан алайын деп жатасыздар? Билбейм, эми бул Бишкектен эле тегеректен эле ушул чүйдөн эле алсакпы деген ойлор болчу. Негизи өзүнөн эле алса болот деп ойлойм. Ооба, эжеке, болот. Шаардын өзүнөн бизде мындай айылдарынан болобу алса? Болот эжеке, сөзсүз түрдө болот. Бул министринан эме болуп барат. Эмеге кетти эле, айылга кетти эле дешет. Баарына сүйүнчүлөп коюңуз, анан тезирээк кеңсеге келгенге аракет кылыңыздар эже. Рахмат, чоң рахмат силерге. Рахмат сиздерге да. Сизге дагы ийгилик, рахмат эжеке. Бактияр байкебиздин апасы менен ушундай сонун байланышып сүйүнүчтүү кабарды жеткирип алдык. Эми кийинки сүйүнүчтүү кабарды жеткирүүчү биздин мүчөбүз Чыныбаев Аскар Аркабаевич байке экен. Бул дагы байкебиздин номери. Чыныбаев Аскар Аркабаевич байкебизге байланыша албадык. Бул жакта көрсөтүлгөн номери иштебейт экен. Азыр Маматова Зинат Жумабаевна эжекебизге байланышабыз. Эжекебизге да байланыша албадык. Бираздан соң байланышабыз. Кийинки биздин сүйүнүчтүү кабарды жеткирүүчү мүчөбүз Шаршенбаева Атыркүл эжекебиз экен. Көрүп турганыңыздардай 3 мүчөбүзгө байланыша алган жокпуз. Шаршенбаева Атыркүл эжекебиздин 2 номери тең. Бирөөсү өчүп, бирөөсү жок экен. Иштебей калган чыгар балким. Кенжебай уулу Бактияр байкебиздин апасы менен байланыштык. Чыныбаев Аскар Аркабаевич, Маматова Зинат Жумабаевна, Шаршенбаева Атыркүл Асылбековна эжекебиз. Сиздерге дагы сүйүнчү, буюрса кезегиңиздер келди. Өзүңүздөр каалаган жерден жакшы агыргө табасыздар деген ишеничтебиз. Сиздерге бир ай уруксат берилет. Ошол тапкан үйүңүздөрдү биздин юристтерге документтерин текшертип көрсөтсөңүздөр сөзсүз түрдө болот. Ошондой эле кеңселерибизге келиңиздер. Буюрса ар бириңиздерди күтөбүз. Ошондой эле башка дагы сүйүнүчтүү кабарды уккан биздин мүчөлөрүбүз бар. Уруксат берилген. Азыркы күндө алар үй издеп жүргөн убагы. Сиздерге дагы батыраак үй табышыңыздарга биз тилектешпиз. Анткени аркаңызда дагы мүчөлөргө дагы тезирээк кезек жетет.
Биз сиздер менен коштошпойбуз. Андыктан сиздер да эгерде турак жай алам десеңиздер, Келечек Турак Жай кооперативинин кеңселерине же болбосо байланыш номерлери 0703 400 200 номерлерине байланышып, сөзсүз түрдө толук маалымат алсаңыздар болот. Анан кезегин күтүп жүргөн мүчөлөрүбүзгө сабыр тилейбиз. Ошондой эле сиздердин да кезегиңиздер сөзсүз түрдө келет.